Боор оорусу менен ооруп, кайрымдуу адамдардан жардам сураган 4 баланын атасы 38 жаштагы Нургазы Эркинов мекендешибиз эсиңиздеби? Ал көпчүлүктүн колдоосу менен каражат топтолуп, Индия өлкөсүнө кеткен. Учурда жубайы, карындашы менен барып жайгашып, дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, операцияга даярданып жаткан учуру. Элдин жардамы менен ушул жерге келип отурам деген Нургазы мекендешибиз жардам бергендердин баарына ыраазычылык сөзүн айтып, видео жөнөттү. Сиздерден айланып, тегеренип кетебиз, урматтуу кыргыз элим. Ушунчалык ыраазыбыз, ушунча кол сунуп жардам кылганыңыздарга. Алла эки дүйнө ыраазы болсун сиздерден. Ушу Азамат байкеге, Айсалкын эжеге, видеону чыгарган балдарга терең ыраазычылык билдиребиз. Бүт чет жактагы мекендештерибизге, бир туугандарыбызга дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Кудай буйруса, иштерибиз жакшы алдыга жылып, аз күндүн ичинде операцияга кирген атабыз. Бул да болсо Азамат байкенин, Айсалкын эжелердин салымы чоң, өтө чоң. Документ боюнча жана ушундай эле кыйналган жокпуз. Документтер боюнча бул жака келгенде тосуп алышты бизди, тосуп алып, жашаган жерибизге гостиницага алып келип жайгаштырып, клиникага барганда дагы өздөрү кошо чуркап, өтө ыраазыбыз. Жакшы жардам берип атышат. Эч алданып, башка сөздөр болуп, мындай эме болгон жок. Кудайга миң мәртебе шүгүр. Кудай кааласа акем жакшы болуп, операциядан аман эсен чыгып, ушуна дагы видеолорубузду бөлүшөбүз. Дагы ыраазычылык билдиребиз сиздерге. Рахмат, ден соолукта болуңуздар, сиздер дагы үй бүлөңүздөр менен тынч болуңуздар. Бизге кылган жакшылык, кол сунган ар бир жараныбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Мен Эркинов Нургазы мындан 20 күн мурун кайрымдуулук фондко кайрылып, кыргыз элиме кайрылдык эле. Учурдан пайдаланып ыраазычылык билдирип кетейин. Жаз айыл өкмөтүнүн башчысы, Жеренчи айылдын башчысы Асан акеге терең ыраазычылыгын билдирем. Жеренчи айылдын тургундары, агай инилериме, классташ досторума, классташ кыздарга, ошондой эле Өзгөн району 85-жылкы дос балдарга, тага журтума, кайын журтума, алыс жерде иштеп жүргөн Какасия шаарында иштеп жүргөн мекендештерге, Москвада иштеп жүргөн мекендештерге Алла ыраазы болсун, чоң рахмат. Кудай буйруп, мына биз азыр Индия өлкөсүнө келип алдык. Тынч аман 20 күн, 15 күндөй болуп калды келгенибизге. Азыр келип, ушул анализдерин тапшырып, врачтар менен консультацияларды алып, Кудай кааласа операциясына даярданып атабыз. Бул да болсо ушу сиздердин жардамыңыздар менен болуп атат. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Үй бүлөбүздүн атыбыздан, өзүбүздүн атыбыздан терең ыраазычылык. Анан ушул Кайрымдуу бол фондунун жетекчиси Азамат Байматовго дагы терең ыраазычылык. Биз туура эле тандоо жасаптырбыз. Ошол Индияга келгенден баштап ушу жерде жашап атканыбызга чейин ушул аканын салымы чоң. Эч нерседен мынтип кыйналып, баягы башка өлкөгө келип, эмне кылабыз деп калбай, ушул толук ушулардын көзөмөлүндө болдук да. Документ иштерин дагы полный өздөрү бүтүрүп беришти. Айсалкын эжеге рахмат. Мындай Индияга келдик, башка өлкөгө келдик деп эч кандай мындай коркуу сезими болбоду бизде. Баары жакшы адамдар экен. Врачтар дагы жакшы. Бардык байланышыбызды врачтар менен ушул жердеги бардыгын өздөрү өз моюнуна алып, өздөрү камсыздап атышат. Рахмат сиздерге.